Кыргызстанда туруп кыргыз тили үчүн соттолгон Айтилек кыргызча сүйлөөнү талап кылгандыгы үчүн соттолуп, эми камалуу коркунучунда турган жигит. Же болбосо кыргызстандыктар эмне үчүн Куликовский тортуна бойкот жарыялап жатат? Мен азыр силерге төкпөй чачпай баарын айтып берем. Бул жигиттин аты Айтилек Орозбеков. Ал Бишкектеги орусча жазып алган, орусча тейлеген кафе-ресторандарга барып, кыргызча сүйлөөнү, кыргызча тейлөөнү талап кылып, видеоблог тартып келген. Айтилек бир эле Куликов дүкөнүнө эмес, көптөгөн Бишкектеги бир канча коомдук тамактануучу жайларга кирип, кыргызча тейлөөнү, кыргызча сүйлөөнү, кыргызча жазууну талап кылып келген. Ошентип Айтилектин жолу нукура орусча болгон Куликовский торт дүкөнүнө түшөт. Анан ал жерден тартып алган видеосун интернет ошол YouTube каналына жүктөгөн. Куликов дүкөнү болсо бул видеодон улам бул жерде улут аралык кастыкты козутуп жатат деген берене менен Айтилек Орозбековду сотко берген. Албетте бул оор берене. Сот башкаруу чарасында 9 ай үй камагын тандаган. Мына ушул үй камагында интернет колдонууга дагы тыюу салынгандыктан бул нерсени айтып чыга албаптыр. 9 айдан кийин гана мен 9 айдан бери үй камагында отургам. Эми болсо Куликов дүкөнү мени прокуратурага берип, камоо талабын коюуда деп кайрылуу жасады. Мына ушул кайрылуудан кийин Кыргызстандын айрым жарандары Куликов торторуна бойкот жарыялап жатышат. Эми Куликов торт брендинин негиздөөчүсү болгон Алик Куликов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн эч бири бул окуяга комментарий бере элек. Прокуратура кандай реакция кылат, алдыдагы күндөрдө белгилүү болот.